изилдедик. Кыргызстанда жылына 200 учур болот экен. Көп кездешүүчү жерлер бул Бишкек, Чүй областы, Ош областы экен. Бул көрсөткүчтү эгер санына бөлсөк, бизге өтө таң калыштуу болду бул маалымат. Нарын биринчи орунга чыкты. Мисалы лейкоз боюнча 3,5-4 көрсөткүч экен. 100 000 балага оруй тургандардын саны, шишиктердин көрсөткүчү 12ден ашык экен. Бул же нарындын дарыгерлеринин мыктылыгынын көрсөткүчү, алар жакшы аныктайт, бардыгын жөнөтөт, нарындын эли баары түшүнүп, бардыгы эрте келет деген сөз. Же болбосо кандайдыр башка факторлор болушу мүмкүн. Мисалы мен дана билем, чоңдордун лейкоздун дифференциалдалбаган формасынын көрсөткүчү нарында биринчи орунда турат. Ошол жактан да кандайдыр бир тоолуу аймакта урандын залакасы жана башка залакасы болушу да мүмкүн. Бул нерсе дагы изилдөөлөргө муктаж болуп турат.